Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров расмий сапар менен Түркияга барды. Аны Анкара шаарындагы эл аралык аэропортунан Түркия Республикасынын вице-президенти Жевдет Йылмаз тосуп алды. Расмий сапардын алкагында Акылбек Жапаров соода-экономикалык кызматташуу боюнча Кыргыз-Түрк өкмөттөр аралык комиссиясынын 11-чи жыйынына жана Кыргыз-Түрк бизнес форумуна катышат. Ал мындан сырткары Түркиянын расмий өкүлдөрү менен жолугат, андан соң бир катар ишканалардын ишмердүүлүгү менен таанышат. Жолугушуулардын жана жыйындардын соңунда эки тараптуу документтерге кол коюлат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети блогер Батмакан Жолболдуева кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу беренесине шек саналып кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал ушул жылдын январь айында Жалал Абад шаарындагы коомдук тамактануу жайлардын бирине барып, санитардык эпидемиологиялык талаптарга жооп бербегендиги үчүн видеого тарткандыгы аныкталган. Ал тасма социалдык тармактарга жарыяланган. Тергөөдө Батмакан Жолболдуева интернетке жарыяланган материалдарды өчүрүү үчүн ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин кызматкерлеринен 25 000 сом талап кылганы аныкталганы айтылды. УКМКнын кызматкерлери аны 6 февралда 25 000 сом алып жатканда кармаганы, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилгени кабарланды. Борбор калаада Манас проспектисинин үстү менен өткөн асма жол пайда болот. Бул туурасында шаар мэри Айбек Жунушалиевдин иштегенинин 100 күндүгү боюнча отчетто айтылган. Документте узундугу 6 чакырымдык аркан жол Жибек жолу проспектисинен тарта Түштүк магистралга чейин Манас проспектисинин үстүнөн тартылары жазылган. Буга чейин муниципалитеттин башчысы швейцариялык компания менен долбоорду ишке ашыруу планын макулдашып кол койгон. Иш быйылкы жылдын 2-кварталында башталат. Асма жолду 2025-жылы пайдаланууга берилери белгиленүүдө. Бишкекте абанын сапатын көзөмөлдөө боюнча муниципалдык инспекция түзүлдү. Бул тууралуу Бишкек мэри Айбек Жунушалиевдин 100 күндүк ишинин жыйынтыгы боюнча отчетунда айтылат. Инспекциянын кызматкерлерине ыйгарым укук берилип, алар транспорттун атмосфералык абага тийгизген таасирин, ошондой эле жарандар тарабынан болгон маселелер боюнча ченемдик укуктук актылардын, стандарттардын, эрежелердин жана башка талаптардын сакталышын көзөмөлдөй алат. Инспекторлорго атайын форма берилип, аларга 11 кызматтык электр унаасы алынган. 14 700 кыргызстандык Улуу Британияда сезондук жумушка тандоонун биринчи этабынан өттү. Бул тууралуу Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, Эмгек министрлигине караштуу жарандарды чет өлкөлөрдө ишке орноштуруу борбору Британиянын айыл чарбасында сезондук ишке орноштуруунун программасына катышууну каалаган кыргызстандыктарды онлайн каттоодон өткөрдү. 7 сааттык каттоодо 26 170 адам өз арыздарын беришкен. Алардын ичинен 14 735 адам оператор тарабынан биринчи тандоо этабынан ийгиликтүү өткөн. Кыргызстандын оор атлетика боюнча курама командасынын мүчөлөрү Эмиль Молдодосов, Нурсултан Тармалов жана Татьяна Мельниченко Азия чемпионатында коло байгеге татыктуу болушту. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдиришти. Биринчилик Өзбекстандын Ташкент шаарында 3 февраль күнү башталган, эртең жыйынтыкталат.